Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Москва шаарына барды. Анын алкагында өлкө башчы Россиянын лидери Владимир Путин жана өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушуп, эки тараптуу маселелерди талкуулашты. Мындан сырткары президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Орусиядагы жана Орусиянын Кыргызстандагы Эриш аркак кызматташуу жылынын ачылыш аземине катышат. Салтанаттуу иш-чара Кремль сарайында өтмөкчү. Теманы кабарчыбыз Салабат Эркетаева улантат. Кыргызстан Орусия алакасы дагы да өнүгөт. Быйылкы жыл эки мамлекеттин Эриш аркак жылы деп жарыяланышы бирден бир себеби. Буга байланыштуу өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Москвага иш сапары менен келди. Президентти аба майдандан Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин тосуп алды. Президент Сооронбай Жээнбековдун сапары Москва шаарынын Кремль дубалынын жанындагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл коюу менен башталып, улуу ата мекендик согушта курман болгондорго таазим этүү менен 1 мүнөттүк эскерүү болду. Иш-чарага Кыргызстандын расмий делегациясынын мүчөлөрү катышты. Саясий, экономикалык, аскердик жана маданий гуманитардык тармактарды илгерилетүү. Бул багытта маселелерди президент Сооронбай Жээнбеков Орусиянын лидери Владимир Путин менен болгон жолугушууда талкуулады. Анын жүрүшүндө Владимир Путин Россия Кыргызстандын соода жүгүртүү, инвестиция жаатында эң алдыңкы өнөктөшү катары кала берерин кошумчалады. Эки мамлекет ортосундагы соода жүгүртүү өткөн жылы 1 миллиард 633 миллион долларга жеткен. Ата мекендик продукцияларды Орусияга экспорттоо 13,5%га өсүп, 20,5 миллион долларды түзгөнү буга мисал. Өз кезегинде өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков соңку 2 жыл аралыгында эки тараптуу алака өнүгүп жатканын кошумчалап, өзгөчө соода экономикалык жана аймактар аралык кызматташтык илгерилегенин белгиледи. Президент Владимир Путинге эки тараптуу жана аркыл багыттагы ымаланын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Уважаемый Сооронбай Шарипович, уважаемые друзья, позвольте мне вас поприветствовать сердечно в Москве. Мы с вами в прошлом году договаривались, что проведем перекрестные годы Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. И сегодня будем иметь возможность открыть эти мероприятия, в рамках которого запланировано более 200 событий различного рода. Уверен, что они будут интересными и пойдут на пользу развития наших отношений. Отношения эти развиваются поступательно, практически по всем направлениям. Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером для Кыргызстана и по объему товарооборота, и по инвестициям. Нам всегда есть о чем поговорить. Мы с вами регулярно встречаемся. В прошлом году встречались неоднократно. Уверен, так будет и в текущем году. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Уважаемый Владимир Владимирович, очень рад нашей встрече и возможности обсудить некоторые вопросы нашего сотрудничества. Я хочу особо отметить, за последние 2 года очень активизировалось наше двустороннее сотрудничество. Мы готовимся отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне вместе с вами. Это там очень много масштабных мероприятий. Мы, кыргызстанцы, очень дорожим, высоко ценим наши исторические дружественные отношения, проверенные веками. Мындан ары өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Анын жүрүшүндө Михаил Мишустин Кыргыз өкмөтү менен натыйжалуу кызматташууларды улантууга даяр экенин баса белгиледи. Россия тарап Кыргызстандын лидерин 9 майда Москвада өтүүчү улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого катышуусун күтүп жаткандыгын Орусиянын төрагасы Михаил Мишустин белгилеп өттү.
Кезинде президент Сооронбай Жээнбеков Михаил Мишустинди Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы кызматына дайындалышы менен куттуктады. Өлкө башчы Орусия лидери Владимир Путиндин Кыргызстанга өткөн жылы жасаган мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө болуп өткөн 8-чи региондор аралык конференциянын алкагында 6 миллиард доллардан ашуун каражатка бир катар документтер кол коюлгандыгын эске салды. Үстү-үстөгө жылы Екатеринбург шаарында өтө турган 9-чу аймактар аралык форумдагы ушундай эле жемиштүү жана ийгиликтүү болоруна ишеним артты. Белгилей кетсек, бүгүн эки мамлекеттин башчылары Кыргызстандын Орусиядагы жана Орусиянын Кыргызстандагы эри шаркак жылынын ачылыш аземине катышат. Салтанаттуу иш-чара Кремль сарайында өтөрү мерчемделген. Эки мамлекеттин канатташ жылынын алкагында 200гө чукул иш-чара өткөрүү пландалып, Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгындагы бардык тармактар камтылган. Салават Эркетаева, Иният Эргешова, ЛТР, Москва шаары.